Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө кабырга манты жасайбыз. Анда эмесе менин каналыма жазылып, видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эң биринчи бизге койдун кабыргалары керек болот. Мен ар бир кабырганы 7-8 сантиметрден кылып бөлүп, баарын даярдап алдым. Эми этибизди маринадтап алабыз. Татымына жараша туз, мурч жана кориандр себебиз. Мен бүгүн атайын фаршка арналган приправа коштум. Эгер сиздерге жакпаса, кошпой койсоңуздар да болот. Эми этибиздин бетин жаап 1 саатка тузу сиңгенче коюп коебуз. Мантынын камырын жасаганга киришебиз. 200 грамм сууга 1 чай кашык туз салып, 1 жумуртка кошуп, тузу эригенче аралаштырабыз. Үстүнө электен өткөзүлгөн унду салып, камыр илейбиз. Камырыбыз өтө жумшак да, өтө катуу да болуп калбаш керек. Орточо катуулукта камыр илеп алабыз. Камырыбыздын бетин жаап, тыныкканча коюп коебуз. Кабыргалар мантынын ичинде жумшак бышыш үчүн алдын ала дымдап алабыз. Ал үчүн идишибизге май куюп, бардык кабыргаларды тизип чыгабыз. Үстүнө жарым пияла суу куюп, 40-45 минутка капкагын чаап дымдап коебуз. Кабыргалар дымдалганча биз мантынын фаршын даярдап алабыз. Менде бул жерде уйдун колго тууралган эти. Эгер сиздер кааласаңыздар, койдун этинен жасасаңыздар да болот. Орточо көлөмдө 2 картошка жана 2 пиязды туурап, эттин үстүнө салабыз. Менин каналымда көптөгөн дагы башка рецепттер бар. Сиздерге кызык болсо, өтүп көрүп, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Баарын туурап даярдап алдык. Татымына жараша туз салабыз. Мен фаршка арналган приправа коштум. Мурч, кориандр жана бир аз суюк май кошуп, баарын аралаштырып алдым. Тыныккан камырыбызды алып, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мен ар бир камырды 55 граммдан кылып бөлүп алдым. Ар бир камырыбызды алып, өтө жука, өтө калың кылбай, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Ортосуна 2 кашык толтура фарш салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп баштайбыз. Мантыны жарымына чейин түйгөндөн кийин дал видеодогудай кылып бир кабырганы алып, жарты бөлүгүн сыртына, жарты бөлүгүн ичке киргизип, мантыбызды түйүп алабыз. Мантыбыз балык сыяктуу болуп түйүлөт. Жарты кабыргасы ичинде, жарты кабыргасы сыртында болуш керек. Бардык мантыларыбызды түйүп даярдап алабыз. Эгер ушул рецепт менен кылсаңыздар, 10-12 кабырга манты чыгат. Кабырганы дымдап бышырып алган үчүн манты бышканда кабыргасы өтө жумшак болуп бышат. Баарын түйүп даярдап алган соң, майланган манты кызаныбызга бири-бирине жармаштырбай салып, 1 саатта бышырып алабыз. Мантыларыбыз бышканга чейин биз мантынын подливасын даярдап алабыз. Ал үчүн идишибизге бир аз май куюп, тууралган пияздарыбызды салабыз. Пияз бир аз куурулгандан кийин үстүнө теркадан өткөзүлгөн сабиз салдым. 1 кашык томат кошуп, дагы кууруп алдым. Үстүнө суу куябыз. Татымына жараша туз кошобуз. Жана менде катырылган болгарский перец бар экен, аны да кошуп койдум. Мантынын подливасын 15-20 минутадай бышырып алабыз. Окей, достор, биздин кабырга мантыларыбыз бышты. Эми тарелкаларыбызга салып, дасторконго кое берсек болот. Мантыны тарелкага салганда өз фантазияларыңыз боюнча коздоп алсаңыздар болот.
Рецепт жакса, лайк басып, менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Баарыңыздарга аш болсун.